Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Садыр Нуркожоевич, учурда Молдовановка айылындагы абактасыз. Кандай шартта камалып жатасыз? Кудайга шүгүр, кадимкидей эле эл катары шартта кармалып жатам. Адатта абакта жаткандар мемуар жазган же кол өнөрчүлүктү өздөштүргөн же дагы башка таланттар ачылган учурлар көп. 2 жылдан бери абактагы убактыңызды кантип өткөрүп жатасыз? Туура айттыңыз, мемуар жазгандан башка ишим деле жок. Убакыт көп кенен көбүнчө китеп жазуу менен алек болуп отурам. Кечкисин күн салкындаганда ден соолукту чыңдап туруу үчүн футбол ойноп коебуз. Жакында кыргызстандыктарга абактан жасадыңыз. Анда учурдагы өлкөдө курчуп бараткан абалды белгилеп, элди айрыкча жаштарды сабырдуулукка чакырдыңыз. Абакта экениңизге карабай, элге кайрылганыңыз чын эле саясий абал оорлошуп жатканын билдиреби? Деги эле саясатчы каттары өлкөдөгү абалга кандай баа берер элеңиз? Ооба, жакында кайрылуу жасадым. Гезит, теле радиолордон жаңылыктарды үзбөй көрөм. Адвокаттарым, жакындарым келип турушат. Байкашымча Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин кармашы күндөн күнгө күчөп бара жаткандай. Апрель менен КТРКдан да байкаса болот муну. Бири-бирине ашкерешибамай катуулап кетти. Экөөнүн тарапташтары экиге бөлүнүп, эмоцияга алдырып, бири-бирин эзелки кас душмандарды болуп жектей башташты. Мунун арты жакшылыкка алып барбайт. Тарыхты карасак, кыргыз бири-бири менен кырылышып жүрүп эле жерин алдырган. Кыргыз каганатын жок кылып алышкан. Душмандарынан талкаланган айтор айтып олтурсаң арман көп. Ананда көп учурда тарых кайталанат эмеспи? Бүгүнкү кырдаалда туш-тушубуздан жерлерибизди басып кирип жатышса, көз карандысыздыгынан баш тартасың деп кекиртектеп турган учурда түндүк түштүк деп бөлүнүп, бул өзү маңкуртчулуктун жеткен чеги эмеспи? Айрыкча көпчүлүк жаштарыбыз ата тегибиз ким экенин, кайдан экенин билбей эле бири-бирин ооз калгыс сөздөр менен сөгүшүп кетип жатышат экен. Бул туура эмес. Ошон үчүн бөлүнбөгүлө, эртең бектер кетет, силер баягы эле бир тууган болуп кала бересиңер деп кайрылуу жасадым. Андан көрө ушундай учурда болуп көрбөгөндөй ынтымакта бир муштум болуп биригип туруш керек. Кимиси күнөөлүү болсо сот алдында болбосо да Кудай алдында жооп беришет. Баары мыйзамдуу жол менен кетиш керек. Мыйзамды тебелегендер да алыс узабай эле жооп берип жатышат. Сооронбай Шарипович адилетсиздик кылса, эртең өзү да жооп берчү күн бат эле келип калат. Ошондуктан эч качан бөлүнбөш керек. Бөлүнгөндү бөөрү жейт дейт. Сиз дагы Атамбаев бийлигинин саясий куугунтугуна кабылган саясатчылардын бирисиз. Бирок бийлик алмашкандан бери 2 жылга жакындады. Мурунку бийликтин репрессияларынын бири да бошотула элек. Бул эмнеден улам деп ойлойсуз? Ар бир келген президенттин анын бир туугандарынын айлана чөйрөсүнө, катуу айтсам кечиргиле, 2 буттуу шакалдар топтолуп алышат. Бирөө бутун сүрттө калат, бирөө чачпагын көтөрөт дегенде, анан ошолор бизге окшогондорду жамандап турушат. Бишкек кичинекей да, бул башынан ышкырсаң аркы башына угулат. Мага да жетип атат, кимдер мени тынымсыз жамандап жатканы. Булар чыкса сизге баш оору болот, сизге каршы чыгышат деп кулак мээсине куюп турушат. Ошон үчүн Текебаев, Чотонов мени кечкеле адамдын кулагына куя берсе, чын экен деп ишенет адам, бирок кийин өкүнүп калат. Алмазбек Атамбаевдей болуп, мен ишенчек экенмин, тегерегиме шакалдар топтолуп алышып, мени адаштырып жүрүшүптүр деп өкүнөрү бышык. Тарых кайталанат дайыма. Сооронбай Шарипович менен Асылбек ошону унутпашы керек. Коомчулукта сизди жакында абактан чыга турганыңыз тууралуу кеп сөздөр кетүүдө. Кудай буйруп эркиндикке чыксаңыз, абактан кийин сизди эмне күтүп турат? Кудай буйруган күнү эртеби кечпи түрмөдөн чыгам. Чыксам, кадимки эле эл катары жашоо уланат. 2020-жылкы парламенттик шайлоого сиздин партия катышабы? Башка партиялар менен биригип, сөзсүз мекенчилдер парламенттик шайлоого катышат. Таза прогрессивдүү жаш мекенчилдер көп арабызда. Мурдатан тажрыйба топтоп, таза иштеген ага эжелерибиз да бар. Баары тизме менен шайлоого барышат. Алар кимдер атарын билсек болобу? Жок, азырынча аттарын атабай турайын. Убагы келгенде ачыктайбыз. Себеби маектишкен Динара Турдугулова, Булак Азия Ньюс КСТ. Бишкек мэриясы менен шаардык кеңештин депутаттары биргеликте Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына 4 УАЗ унаасын белек кылышты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 4 унаа Бишкек шаарынын ар бир райондук ички иштер бөлүмүнө бирден берилет. Унааларды алууда шаардык бюджеттен 4 миллион сом бөлүнгөн. Өзбекстандын Анжиян облусунда түштүк Фергана каналындагы номер 1 ГЭС платинасынан кыргыз жаранынын сөөгү табылды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигинин Напосту ГЭСти жазып, окуя 28 октябрда болгонун билдирди. Маркум эркек киши анын денесинде зомбулук белгилери табылган эмес, ал кыргыз жараны экени иликтөөнүн жыйынтыгында белгилүү болгон. Соттук медициналык экспертизанын баштапкы тыянагына ылайык өлүмгө кырсык себеп болушу мүмкүн. Иликтөө уланууда.
Быйыл 7 августта мурда президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы ишке ашпай кан төгүлгөнү үчүн күч түзүмдөрүнөн кимдир бирөө жазаланышы керекпи? Мындай суроого президент Сооронбай Жээнбековго ЖМК жетекчилери менен болгон жолугушуу учурунда берилди. Өз кезегинде Жээнбеков азырынча атайын түзүлгөн комиссия иштеп жатканын айтып, жеке оюн билдирүү туура эмес болоорун белгиледи. Буга күч түзүмдөрүнө тигил же бул күнөөлүү деп баа бере албайм. Мамлекеттик комиссия текшерип жатат, азыр бир нерсе деп айтсам аралашып жатат дешим мүмкүн. Ишти атайын комиссия сот териштирсин. Жыйынтыгы боюнча парламентте доклад беришет, деди Жээнбеков. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 ноябрда ЖМКнын жетекчилери менен болгон жолугушуусунда билдирди. Мындан сырткары ал экс-президенттердин кол тийбестигинин алынышы боюнча пикирин билдирди. Мен дагы өз келечегимди ойлошум керек. Кийин да мага суроолор жаралбагыда иштешим кажет. Кол тийбестик болсо президент кезинде каалаганыңды калчоого жол ачат. Менин да үй бүлөм бар. Менден кийин да бирөө келет. Эми мен да туура эмес иш жасасам тиешелүү жазаны алам. Ошондо гана өлкөдө тартип болот, деди президент. Эскерте кетсек, 7 августта кечинде УКМКнын атайын даярдыктагы аскери Алмазбек Атамбаевди кой таштагы үйүнөн кармоого аракет кылып, бирок тарапташтарынын каршылыгынан улам ишке ашкан эмес. Эртеси 8 августта Ички иштер министрлиги операция жүргүзүп, натыйжада Атамбаев багынып берген. 2 күндүк кагылышуунун кесепетинен УКМКнын Альфа бөлүгүнүн жоопкери каза болуп, 130дан ашуун адам жаракат алган. 1 ноябрда Ысык Ата районундагы Димитриевка айылында 4-класстын окуучусу асынып каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчыга айыл тургундары билдиришти. Алардын айтымында баланын сарайда асынып турган денесин кечки саат 20:30 чамасында көрүшкөн. Үйдөгү туугандар аны эшикте ойноп жүрөт деп ойлошкон. Баланын ата-энеси ажырашып кетиптир, апасы Кыргызстанда эле дешти. Атасы чет өлкөгө кеткен экен. Маркумдун башка бир туугандары жок. Бул бала 3-класска чейин Москва районунун Беловодск айылындагы мектепте окуп, андан кийин бизге келген. Ысык Атада туугандарында жашачу. Сөөгүн Беловодск айылындагы туугандарын алып кетишти, деди алар. Булак Аки пресс. Румынияда өтүп жаткан кол күрөш боюнча дүйнө биринчилигинде Кыргызстандын спортчулары 4 медаль утту. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кол күрөш боюнча 41 дүйнө биринчилигинде жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында 22 дүйнө биринчилигинде Кыргызстандын атынан 17 спортчу катышууда. Жаштар арасында 45, 50, 60, 65 килограмм жана чоңдор арасында 90 килограммдан жогорку салмактагылар күч сынашууда. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында 60, 65, 70, 85 жана 100 килограмм салмактагы спортчулар биринчи орун үчүн таймашууда. Жибек Каратаева 50 килограммга чейинки салмакта оң кол боюнча күрөштө дүйнө чемпиону аталды. Ал эми сол колдо күрөшүп күмүш байгени жеңди. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында Нурбек Алиев 60 килограммга чейинки салмакта сол кол боюнча күрөштө күмүш медаль тагынды. Ошондой эле Өткүр Асхат уулу 60 килограммга чейинки салмакта сол кол боюнча күрөштө күмүш медальга татыды деп айтылат маалыматта. КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков, Атамекен фракциясынын мурдагы жана азыркы лидерлери Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматовду жана УКМКнын мурдагы министри Дүйшөнкул Чотоновду үйүнө конокко чакырып эзилише сүйлөшкөнүн өзү социалдык тармакка жазып, чогуу сүрөтүн жайгаштырды. Ошондон бери кызуу талкууда. Өмүрбек Чиркешевичти, Дүйшөнкул Чотоновду жана Алмамбет досумду чакырып чай бердим. Эски достор менен эзилишип сыр чечиштик. Моокумубуз канбай калгандыктан кайра жолукмай болдук, деп жазган Момбеков. Чайга жөн чакырган жок, демек Атамекен партиясы менен кайрадан депутат болуп парламентке келейин деген ою бар, деп бири жазса, экинчиси эски достор дегени кызык экен. Атамбаев бийликте турганда Текебаев камалып жатканда бир ооз сөз айткан эмес. Эми эзилишип калганы таң калтырат, деп жазышты. Кандай болгон күндө да өзүн сөз кылууга коомчулукка жем таштап койду. Кызыктар али алдыда.